Саламатсыздарбы? Достор, мен мынау Golden House компаниясының реклама жаатын мойныма алганмын. Эми жылдын башында келип сиздерге көргөзүп бергенмин. Ал кезде 1-2 этаж гана бар эле. Азыр үй алгандар үчүн ушул выпуск, ушул чыгарылыш, бул отчет болсун. Менин акчам каяка кетип атат? Салган акчам курулушка иштетилип атабы, же саясатка кетип атабы, же башка нерсеге кетип атабы деген ой ар бир адамда болушу мүмкүн. Себеби акча боордон чыгат деп коет. Анан үй албагандар үчүн, үй алам деп издеп аткандар үчүн бул компания кандай иштейт, ошол жөнүндө бир таанышуу болсун. Жүрүңүздөр, мен ушул жылдын башында келгенмин. Келип тартканда ошол май айлары болсо керек эле, жыл ушу ортолоп калган учурда келгенбиз. Анда бир 3 кабаттайы бар эле. Өзү негизи бул Golden House курулуш компаниясынын ушул Асанбайдагы объектиси өзү былтыры ноябрда башталган. Азыр мына ноябрдан өттү, мына бир 1-2 күн болду өткөнүнө дээрлик. Мында толук 1 жыл болду десек болот. 1 жылдын ичинде мына кандай абалга келди, ошону көргөзүп берейин. Өзүңүздөр тамаша кылыңыздар. Кеттик анда. Так. Assalamu alaikum. Так, кандайсыңар? Жакшысыңарбы? Саламат, кандайсыңар? Жумуш болду дабы? Жакшы, Кудайга шүгүр, жумуш болуп атат. Мен башында келген учурумда май айларында келдим окшойт эле. Анда жай болчу. Бул жердеги баалар дагы башка эле. Ал кезде мынау курулуштун өзүнүн дагы деңгээли башка эле, этабы. Азыр эми кыйла өзгөрүп калыптыр. Ошону азыр мен ушул сиздерден алган үй сатып алган кардарларга отчет болсун деп атам. Анан сатып ал электерге, сатып алсамбы деп аткан, кайсыл компанияны тандайм деп аткан болсо, ошолорго мындай бир таанышуу иретиндеги чыгарылыш болсун. Түшүнүктүү. Бизге айтып берсеңиздер эми, сиз? Биз бул жердин начальник объектisi болобуз. Атым Төрөкулов Абдулазиз. Биздин атыбыз Бек Султан, ушу Golden House'тун адиси болобуз биз дагы. Сатуу боюнча. Сатуу боюнча. Сатуу Демек, бөлүмүндө. экөөңүздөр тең керек экенсиздер. Азыр баалар канча болуп калды? Бул жакта бүгүнкү күндө баасы 1500дөн болуп атат. Демек, көтөрүлүптүр баалар. Ооба, сиз келген убакта адашпасам 1250 болчу. Ошо бүгүнкү күндө 1500дөн болуп атат. Негизи баасы ушу темпке жараша өсөт да. Үй аяктаганга жакын баасы мындан да кымбат болот. Демек, азыр алсаң азыр алып кал, албасаң кийин кымбатыраак аласың деген сөз. Ооба, ошондой сөз. Жетишип калгыла деген сөз. Ооба, түшүндүңөр да. Эми бардык нерсен баягы өлүмдөн башканын эртерээги жакшы дейт го. Демек, азыр эртерээк уруна берсеңиздер, эртерээк аракет кыла берсеңиздер, утушта болот экенсиздер. Так, бизге кандай бул? Ооба, каска келди дагы объект жөнүндө айтып берели сизге кичине. Мен мунумду алмаштырат окшойм, Так, муну бул жак коюп кое берейин, Так, көрсөңүз. Рахмат. Бул батабы экен азыр эми куртка менен. Бул жайында батчу эле бул жилеттер. Азыр эми кышында адам мына курткалардын эсебинен кыйла семирип кетет экенбиз. Батпай калат экен. Ошондой болсо дагы кие берели. Эреже. Так, азыр Мындай басалбы, Ооба, биз азыр мына Асанбайда жүрөбүз. Асанбайда бир эле бул курулуш эмес, башка да курулуштар кетип атат. Курулуштун темпи аябай бийик. Эми бир жагынан алганда бул курулушту айтышат да. Курулуш бул өлкөнүн экономикалык абалынын көрсөткүчү деп айтылат. Эгерде курулуш аябай жандуу болуп аткан болсо, демек экономика жайында, экономика өсүп атат деген сөз. Эгерде курулуш жок болсо, ал өлкө аябай кедей, ал ачкачылыктын кырында жашап атат деген сөз. Мисалы, мен билем, эми жаш эмесмин, 90-чы жылдарды мен башыман өткөргөмүн. Ошол 90-чы жылдарда үй курулмак түгүл, бар үйлөр сатылчу эмес. Мисалы, Оштун мисалында өз кулагым менен уккан бир факты бар. Бир бөлмөлүү үй Ошто бир торпоктун акчасына келчү. Бирок элде ошол торпок дагы жок беле деп ойлойм да. Ошол бир торпоктун акчасына бир үй алып койгонго дагы эл батынчы эмес. Андан көрү үйдү эми кесип жей албайсың, андан көрү ошол торпок болсо, эми бир күн болсо бир күн союп жейсиң, же башка кыласың, же сатасың, же эртең бир аз чоңойсо сүтүн ичем дейби, кыскасы, ошол эл ошол бир торпогун бир бөлмөлүү шаардагы үйгө ыраа көрбөй калган күндөр болгон. Азыр эми биз бир жагынан Кудайга шүгүрдешибиз керек. Экономика бар, ошон үчүн мына айлана наркы жакта курулуп атат, бул жакта курулуп атат. Мына үйлөр курулду акыркы бир 5-6 жылдын ичинде. Азыр эми ошонун катарында мына Golden House'тун ушул үйү дагы курулуп атат. Курулуштун темпи жаман эмес экен.
биринчи ошол жылдын кайсы, мен май айларында келдимби? Апрелдин аягы ушу майдын баштарында келген. Ошондо келгенимде канча этаж? Кабатта уже перекрытиясын уже армировка жумуштары болуп жаткан. Азыр канчага келди азыр? Азыр 12 этажга келип калдык. 12 кабаттын несі болду азыр? 12 кабаттын колоннанын диафрагмасы бетон куюлду. Эми 12нин потологуна уже биз установка опаловкасын баштагандабыз. Адашпасам бул 15 кабат болот, 15 кабат болот, ооба. Демек бир 2-3 эле кабат калыптыр да? Ооба, буюрса 2-3 этаж калды. 2-3 кабат, ал ошол монолит иштери качан бүтүп калат? План боюнча. План боюнча биз край март болуп калат го. Март айында бүтөт. 3 ай калыптыр да мындай. 4 ай калыптыр. 3,5 ай. 4 айдын ичинде бетон иштери бүтөт. Азыр мына зимний периодко байланыштуу ошондой болушу мүмкүн да. А так биз андан да эртерээк бүтүрүүгө аракет кылабыз. Азыр эми кошумча азыр мен көрүп атам, мына 1, 2, 3, 4, 5, 6 кабатка чейин мына дуал иштер дагы монолит менен кошо жарышып эле кетип атыптыр, Ооба, артынан эле кетип атат. Буюрса монолитке такап коет булар дагы. То есть ошондо азыр бетон жана дуал менен кошо эмне кетип атат азыр? Дуал менен кошо лифтовый шахтанын уголоктору 8 этажга чейин коюлду. Вентиляция 7 этажга чейин стояктар коюлду. Ошондо азыр дуал иштери мына 1, 2, 3, 4, 5, 6 кабатка жетиптир. 6 кабатка жетти, ооба. Аны менен кошо азыр дагы кайсы жумуш кетип атат? Аны менен кошо 9 этажда установка уголков для кладка кирпичтерди койгонго Жана дуалды бекемдөөчү каркастар. Каркастар, ооба. Дагы? Лифтовый шахтанын угологу 8 этажга чейин коюлду. Вентиляция 7 этажга чейин коюлду. Электромонтаж, баягы гидро, сантехника иштери. Алардын буюрса мына жаңы жылдын башынан баштап уже баштайбыз деп атабыз. Өзү план боюнча 26-жылы бүтүш керек, 26-жыл 2 кварталда план боюнча. Ошол жыл ортолорунда эме окулат экен да, май, июнь айларына берилип калат экен. Буюрса. Азыр эми ушул графикти кандай деп атаса болот? Графиктен кеч кетип атасыңарбы же алдыда кетип атасыңар? Же ошо график менен эле? Графиктен биз бир аз эртерээк кетип атабыз. Канча? 1-2 ай. Демек ошол силер 25-тин ортолорунда деген убададан да бир аз эртерээк болуп калышы мүмкүн экен да. 26-дан 26. Ооба. Буюрса андан да эртерээк тапшырганга аракет кылабыз. Азыр көрүп чыксак болобу азыр объект? Албетте, жүрүңүздөр. Так. Бул жака азыр мынау газоблок коюпсуңар. Газоблок. Автоклавный газоблок. Бул каяктыкы? Казакстан. Казакстан. Мунун азыр катуулугун, бекемдигин бир текшерип көрсөк болобу мындай? Болот, ооба. Бул өзү мен билгенден бул мисалы Ошто да чыгарылып баштады. Бул абдан жеңил материал болот. Ошон үчүн муну эми курулушта эмне үчүн колдонот? Эмне үчүн кирпич эмес, эмне үчүн ушул газоблок деген суроо болушу мүмкүн. Эми үй бийик, чоң. Анан үйдү мынау куруучулар, айрыкча архитекторлор кандай кылып жеңилдетсек болот деген суроонун үстүндө иштешет. Ошон үчүн адамзат баягы жеңил, бирок жылуу материалды, курулуш материалын издеп аткан учуру. Эми баягы кирпичтен караганда жумшагыраак, бирок ысык суукту өткөрбөйт. Шумду дагы жакшы көп өткөрө бербейт. Керек болсо шум өткөрүү жагынан бул кадимки классикалык кирпичке караганда дагы, кышка караганда дагы жакшыраак деп эсептелет. Бирок салмагы жеңил. Сууну өткөрбөйт. Ошон үчүн баягы ысык менен суукту дагы жакшы кармайт деп эсептеп, анан ошону мындай бир жаман менен жакшынын бир алтын ортолугу табылган учур дешип, ушул газоблокту азыр жакшы деп эсептешкендиктен дүйнөнүн көпчүлүк өлкөлөрүндө ушул курулуш ушул газоблокко өткөн. Эми бул Казакстандыкы. Газоблок жөнүндө интернеттен маалыматтарды алсаңар болот. Газоблок кантип бышат, бул неден жасалат, мунун бекемдиги кандай, жана башкаларды. Мисалы Ошто дагы азыр чыгарып баштады. Буга чейин Оштун курулушу бул жанагы Өзбекстандан алып келип куручу, Бишкек Казакстандан алып келет. Себеби азыр Бишкекте, Кыргызстандын түндүгүндө газоблок чыгаруучу завод салына элек мен билгендим. Туурабы? Эми гана башталышы мүмкүн, бирок азырынча ошо Казакстандык менен куруп атабыз. Ошол, мунун эксперимент кылабызбы? Салам алейкум. Отуруңуз.
Бола берет. Муну биз атайын жакка алып келип койгонбуз. Бул уже сынып кетти го. Бул неме? Неавтоклавный газовод. Неавтоклавный газовод бул мындай мыкты сайганда кирип кетет. Кол менен да Бул мен да, бунун прочносту багы өтө низкий экен да. низкий, слабый десек болот. А буга болжучан тыксаң да кирбейт. А буну только кагасын чыкканга да болбойт. Бул баягы эмени кармайт. Жанагы көбүнчө биз эмнеге картина илебиз. Картина, кухонный мебель десеңиз болот. Мебелдерди илебиз. Анан жанагы аристонду илгенге ошолорду жакшы көтөрөт. Көтөрөт. Ооба. Көтөрөт, бекеман, ысыкты өткөрбөйт, суукту өткөрбөйт. Шумоизоляциясы бар бунун. Между соседтердин ызычуусу дагы сиздерге угулбайт. Анан мынау эмелер угольниктер. Булар ушинтип сырдалып анан коюлат. Ооба. Бардыгы ушундай. Бардыгы ушундай. Бул реклама эмес. Бул эмне үчүн сырдалат? Сырдабай коюп койсо эмне болот? Заңдап чирибеш үчүн. Бул баштап грунтовкасын берилип, анан кийин сырдалат. Грунтовка краска болуп, анан кийин уже установка болот бул жака. Так, азыр кайсы? Мынау вентиляциянын немелери дагы келип калыптыр, э? Булар даярдалып, Бөлүм час менен келип атат бизгечи, алып келип атат. Азыр 5-6 этажга чейин уже коюлганы бар, стояктары. Андан кийин бүткөндөн кийин биз уже берки подъездный үйлөрдү коюп атабыз. көрсөк болот, э? Көрсөк болот. Казылган жер, бул жер парковка болот, э? Парковка болот. А бети? Бети детский площадка. Балдар ойночу аянчы болот. Бул жер заезд болот, парковкага кирүүчү. Ошо үстү детский аянчы болот. Так. Жаш балдар ойнойт. Азыр мынау үйдүн жертөлөсү дагы парковка болот, анан мынау балдар ойночу аянттын асты дагы парковка болот. Айланасында дагы бар, э? Ошондо жалпы канча парковкага орун бар? Асты 63 месталык неме бар, автоунаа коюучу. А бул жер? Жок, ошо общий асты. Сыртына уже келген коноктор токтоп жүрүп немелер болот да. Ошондо канча жалпы канча болуп атат? 100дөн ашат го. Бул жаны 60 болсо, где-то 120, бул жагы 60. 200дөй болот. 200дүн тегерегинде болуп калат. Бул батирелердин саны канча өзү? Батирелердин саны 208. Демек өзү менен өзү эле болот экен да, э? Так, азыр бир маселени айта кетели ошол. Мен азыр сөздүн ачыгын айтайын. Мен азыр машинам менен келгенмин. Келип, наркы жактан жанагы светофордон бурулуп, мына Асанбайга кирдим. Машина койгонго орун таппай, наркы жагы жанагы кыргыз орус не деп коет, жанагы Орусиянын мектеби, Орусия салып берген, Газпром салып берген мектептин жаныга чейин бардым. Орун жок машинага. Анан айланып бул жака келип, мына жакта бир кычка токтотуп келдим. Анан ошодон улам менде ар бир куруучу компанияга суроо бар да. Батирең канча? И ошого жараша машина токтотуучу жайың канча деп. Анткени азыр эми биздин жашоо оңойлуп атат, экономика көтөрүлүп атат. Ар бир адам ыңгайлуулукка аракет кылып атат. Демек ар бир адам машина сатып алып атат. Кээ бир үйлөрдө керек болсо 2ден дагы машинасы бар. Же болбосо 3дөн болуп кетет экен. Бирок мына жерде азыр 208 батир болот экен. Ошол 208 батирге азыр мынау жертөлөсүндө 60 машинага, анан наркы бетинде 60, бул жагы 60, жалпы эсеби 120га 60ты коссоң 180. Демек бир 80%дай жанагы машина токтотуучу жайы бар. Бул эми менин каалоом боюнча ошол 100%дан дагы ашыгыраак болсо жакшы болот дейт элем, бирок азыр Кыргызстандын реалдуулугунда жердин кымбаттыгы, анан азыркы мыйзамдар боюнча ошол жанагы машина токтотуучу жайларга кенен жанагы жай калтыруу талабы азырынча мыйзам жагынан ал жок. Ошон үчүн азыр эми куруучуларга ушундай нерсеге уруксат берилип аткандан кийин ошондой кетип атат. Бирок бул башкаларга салыштырганда азыр машина токтотуучу жайы оруну көп компания, ошондой курулуш объектиси десек болот. Туугандар, мынау азыр мен көрүп турам. Бул вентиляциянын шахтасы, түшүнгөнүмө караганда. Бул азыр жанагы эмне үчүн бул мынантип оролуп, чоролуп турат? Бул биринчи утеплитель болгон, сыртынан фольгасы оролгон. Бул өрт чыкканда
квартирадан өрт чыкканда ошо подъездден сразу эле соруп жогору алып чыгып кете турган эмес. Дым жоголуп турган эмес. Демек мен Дым удаление. Биз буга чейин көргөзгөнбүз. Өзүңөр билесиңер, мен жана Жалал Абадтагы Нуркелди курулуш компаниясындагы ушул жарнамалык жагын өзүм мойнума алганмын. Аларда дагы ушул сыяктуу жана вентиляция коюлган. Аларда дагы азыр ошол жаңы талап окшойт, курулуштун талабы. Алар жанагы ар бир ушул вентиляция аркылуу эгерде кайсы бир батирден өрт чыга турган болсо, Кудай сактасын, ошондо жанагы датчиктер өзү иштеп, анан жана подъездге толуп калган түтүндү подъездге толтура койбостон бат шоруп алып чыгып жанагы чатырдан нары чыгарып берет. Мына ушундай нерсе менен азыр бардык компанияларбы же айрым компанияларбы иши кылып жабдылып атыптыр. Ошонун катарында ушул Golden House компаниясы дагы ушинтип мынау от нары бери чыкпай турган, күйбөй турган, бирок жанагы түтүндү эгерде өрт чыга турган болсо жанагы бүтүндөй үйгө, бүтүндөй подъездге, бардык батирелерге таратпай турган кылып алып чыгып кете турган жабдык экен. Эми мунун жакшы жагы бар, анткени мен билесиңер, баягы Орусияда бир окуя болгон, Хромая лошадь бекен же бир нерсе Вишня, кыскасы бир кафеде өрт чыккан. Ошол кафеден чыккан өрттүн айынан бир нече адам каза болгон. Кийин ошол каза болгондорду экспертиза кылган учурда ал адамдар өрттөн өлбөгөнү болгону, алар баягы зыяндуу түтүндөрдү жутуп, ошол түтүнгө ууланып анан өлгөнү аныкталган. Азыр эми эгерде мына жактан Кудай сактасын, эгерде өрт чыга турган болсо, башка батирдегилер бул жакта баягы подъездден чыга албай, жанагы ууланып калбайлы деп, түтүндү жутпайлы деп, батиринде жатып, ууланып, каза болбой турган шарт түзүлүптүр. Демек, ал нерсенин, ал кырсыктын алды алыныптыр. То есть, бул жакта эгерде өрт чыга турган болсо, түтүн ушул шахта аркылуу өйдөгө чыгып кетет экен. Түтүн бардык батирлерге, подъездге бүтүндөй тарабайт экен. Бул баягы кырсыктын алдын алуу. Жакшы, азыркы эми техника бир жерде турбайт, өнүгөт. Демек, жакшы. Мына биз 3-чү кабатта турабыз азыр. 3-чү кабатта азыр мынау фольга менен оролгон бир труба кетип атат. Мунунда дагы бир шахта кетип атат, мында бир шахта кетип атат. Мунунда дагы бир шахта, бул жерде дагы бир шахта. Бул жакта 1-2 шахта, андан сырткары дагы 2, адашпасам 2 труба кетип атат. Бардыгы оролуп тур. Бул эмне үчүн ушундай болуп оролот? Бул эмне бул өзү? Мынчалык көп. Байке, бул вентиляция системасы негизи өзү сложный система да. Бул жанагы каждый батирге өзүнчө келет, подъездики дагы өзүнчө болот. Биякта эмнеге көп деп сурап атпайсыз? Мисалы, каждый подъездден өзүнчө чыгат. Мисалы, Кудай сактасын, кокустан кийин от чыгып кетчү болсо, өрттү түшүнүп, биз мисалы азыр 3-чү кабаттабыз, мунун үстүндө жашасак дагы от подъездге, лестничный площадкага, лифтовый зонага тигил жакка чыкпайт. Мына ушул жактан эле вентиляция менен кетип калат түтүн. Бул калгандарычы? Бул жакта вентиляциянын көп болгон себеби, каждый ушул вентиляционный шахта өзүнүн баягы функциясын аткарат. Мисалы, кайсыл бири подземный парковкадан түтүндү алып кетет, кайсыл бири мисалы подъезддин ичинде болгон түтүндү, кайсыл бири болсо жөн эле абаны алмаштырат үйдүн ичинен. Ошондой да. Түшүнүктүү. Так, азыр эми мен байкашымча азыр мына подъездден киргенден кийин, мына жанагы лифттен чыккандан кийин 1, 2, 3, 4 батир экен, Бир подъездде 4төн батир экен. 4төн батир болгондо бул демек жанагы 6дан, 7ден, 8ден болуп, баягы кошуналар көп болуп, бири-бири менен Муравейник деп коет, андай эмес да. Андай эмес, Бул эми премиум класстагы үй, ошол себептен бул жакта батирдин саны көп эмес. Азыр батирлердин мындай түзүлүшүн бир катар көрсөтөт. Келиңиз бул жакка. Лифттен чыгып, чыккандан кийин келе мына биринчисине кире турган болсок, мына бул жагы таза 2 метр, бул жагы 2 метр, 2, ошондо 4 чарчы метр жери бул баягы прихожка деп коет, Ооба, бизде любой планировкага кирсек, ушул именно бут чечкен зона деп коелу, ошол зонасы өтө кенен кылып жасаганбыз атайын. Так, андан кийин мындан оң жакка киргенде бул жагы
жанагы санузел экен, а? Бул жерге душ. Спальный комната дейбиз байке. Бул мастер спальня деп коет, өзүнүн санузелы менен болот да. Бул жак баягы ушул спальный кимдики болсо ошол эле адам колдонот, общий эмес. Анан плюс жака чыксак, бул жагында общий санузелден экөө. Дагы барбы? Дагы экөө болот. Так, бул жагы өтө чоң бөлмө экен, а? Өтө чоң комната, бул гостиный. Бияк Так, жалпы 30 квадрат метр чыгат бул жактан, өтө чоң бөлмө да бул. 30. Өтө Өтө жакшы. Бул деген 4 бөлмөлүү батирде, бул жакта биздин негизи оюбуз боюнча 5 же кеминде 5 же 6 киши жашайт, ошол себептен место көп болуш керек бул жакта. Бул эмне бул? Бул кухня. Кухня өзүнүн балкону менен. Кичинекей балкон болот экен. Өзүнүн кичинекей балкону болот. Так, Пожалуйста, мына биз азыр болгон эле 3-чү кабаттабыз. Эми мындан өдө чыксак, мындан да сонун вид ачылат да бул жактан. Так, бул бөлмө? Бул дагы бир спальный комната. Биз ушу атайын көп айнек кылып жасаганбыз. Ушу бөлмөбүзгө күндүн нуру көп түшсүн деп, мындай светлый комната болсун деп, негизи максат ошондой болчу да. Ошондой. Так. Бул жакта эшиктин высотасы дагы бийик биздики. Ушу хотя бы 10 сантиметр болсо дагы ошого бийик кылып жасаганбыз да. Мынау жагында жанагы панорамный деп коет, жанагы от пола до потолка дешип ошол полдон шыпка чейин. Бул үйдө баса только алюминиевый профилден айнек коюлат, бул бүт жагына, баштан аягына чейин. Бул эми баягы пластиктен кичине жакшы болот экен, кымбат болот экен, жылуулукту жакшы сактайт экен. Анан мультифункциональный айнек коюлат. Баягы күндүн нурдун ультрафиолетти өткөзбөйт, баягы диван, палас күнгө күйүп калбайт, көпкө сакталат, ушундай болот. Өтө кымбат окат. Бирок жылуулукту алып келет. Жылуулукту пластиковыйдан дагы аябай жакшы сактайт да бул. Мынау жагы дагы бир санузел экен, а? Бул дагы санузел общий, ооба. Так, акчаң болсо ушундайдан алыш керек экен. Мунун эмеси жалпы аянт канча бат? 149 бияк. Ошон үчүн экен да. Бул жакта дагы бир бул дагы биздин спальный комнатабыз, ооба, эки санузел дебедимби? Бул жагы санузел, бул жагын гардеробка колдонсо болот да. Ошондо азыр 1, 2, 3 санузел бар экен да, жалпы. Үйдүн ичи байкасаңыз бүт эле автоклавный газоблок, значит, бул жактын планировкасын өзүңүз каалагандай кылып кийин алмаштырсаңыз болот да. Бул колонна менен диафрагмадан башкасы бүт алынат, жылдырсаңыз болот, кыймылдатсаңыз болот. Демек азыр үй алгандар келип туруп, менин батиримди мынау дуалды мынтип жылдырып бер, мыноосун мындай кылып бер, мына жерге мага балким эме керек эмес, санузел. Экөөнүн кереги жок, бирөөнү эле калтыр деп өзгөртүү киргизсе силер болот. Если только ошол газоблок, автоклавный газоблок коюла элек болсо болот. Анан мисалы 3-чү кабатта коюлуп кетти, бул жактан уже өздөрү коюп алса. Өзү каалагандай кылып кийин изменение кылса болот да бул жакта. Азыр эми дагы бир суроо, бул азыр ушул бойдон берилеби? Жок, бул жакта стяжка болот, обязательно дуал болсо white box деп коет, ак. Ошол бродбанд менен бир катар берилет. Ооба, обязательно. Айнегин коебуз, үйдүн эшигин коебуз, бүт сантехниканы, электричествону үйдүн ичине чейин алып келебиз. Болду. Ошо менен ошондой. Демек азыр муну алган кожоюн, жаңы кожоюн келип туруп, жанагы мунун үстүнө баягы родбанд берип, муну дуалды тегиздетип отурбайт. Болгону жанагы тегизделген болот. Шпаклевкасын, жана финишный деп коет го, ошону берип эле алып кетсе боло берет. Албетте, ооба, туп-тура. Обоюн чаптап, краскалап дегендей. Ооба, шпаклевка менен эле анан дальше иши бүтөт. Ошонун үстүнө эле кийин обой. Так, бул жерде азыр 4 бөлмөлүүнү көрүп чыктык. Бул жакта 2, бул жакта 1, бир бөлмөлүүсү деле, мына бир бөлмөлүүсүнүн аянты канча? Так, бул жактыкы деген 50. 50. Тоголок 50. Бул 3 бөлмөлүүсү, Бул 3 бөлмөлүү. Ошого кирип көрөлүбү? Ооба, келиңиз. Киргенден кийин эле мына жерде азыр кандай болот? Мына жака баягы бут чечкен, кийим илген мебелиңизди ушул жерге жайгаштырсаңыз болот экен. Бул жакта өтө кенен прихожий зона, бул жактан кийин анан холл башталат. Мына бул жак холл дагы өтө кенен. Бул жакта холлдо өзүңүз байкагандай мына 3 эшик, бул жакта 2 санузел жана кладовой комнатасы менен болот. Аны түшүнүктүү. Анан бул жакта дагы бир чоң бөлмө экен, бул зал окшойт, Бул зал. Бул жак ашканабы? Бул жак ашкана. Ашкана дагы. Келиңиз бул жака. Бул жак ашкана, кухня комнатасы. Бuyakta уже вентиляциясы коюлган, шахтасы бүт дайын. Ушу стяжка менен эле дуал калды да, кыскача. Дуалдын тиги жагында 2 спальный. Дуалдын тегиздиги көзөмөлдөнөбү? Кийин родбандты силер бир катар берип коюп кетип каласыңар.
А бирок жанагы кийин кайрадан үстүнөн дагы берип дагы чаптап отурбайт, Негизи родбаттын үстүнөн бир слой жок дегенде шпаклевка кылат. Шпаклевканы аны эми мындай жон гана мындай жалпы коркту берип коюу Финишный, үчүн ооба, финишный да. А бирок жанагы эмесин айтам, мындай тегиздигин. Көзөмөлдө болот. Бул жакта ошол дуал эле гана эмес, бүт жумуш биздин көзөмөлдө. Так, бул жак зал эме болду, ашкана болду. Мына жагы дагы бир бөлмө экен. Бул жагы дагы бир бөлмө экен. Бул мындай алганда баягы сквозной деп коеттук го, ошол сквозной экен, туурабы? Сквозной, бул жак сквозной. Так, мына бир бөлмөсү. Бирок бул жактын жанагы терезелери кадимкидей болот экен. Эгерде менин оюмча, эгерде ушуну кимдир бирөө кааласа, балким кийин өзгөртөм дей турган болсо, анда муну алып салып, ошол полго чейин эме кылдырам десе кылып алса өзү болот, менин оюмча. Кийин өзгөртүп алса. Анын үстүнө бул спальный комната болгон себептен бул жакта жатасыз, уктайсыз. Ошол себептен кичине болсо дагы көтөрүп койгонбуз да, кичине обзорду жабып. Проект боюнча ушундай. А гостиный комнатасында көбүндө мисалы жанагындай полдон потолокко чейин панорамный окно. Наркы мисалы, наркы бул жак. Бул жакты ошентип коюптур мисалы мына. Так, мынакей. Бул спальный комната бул жактары өзүнүн эмеси менен болот. Гардеробу менен, же санузелбу? Бул мастер спальня деп коет. Ошондо жалпы 3 санузел бар табайке байкадыңыз, бул спальнydыкы өзүнчө жана холдо экөө кетет, плюс кладовой комнатасы менен. Ошондой эле мисалы кайта эле ушул кладовой комната мага кере жок десеңиз, ошону алып салып 2 санузелди чоң кылып алсаңыз болот, экөөнү кошуп алсаңыз болот. Же болбосо В общем, санузелди жок кылып койсо. Жок кылып койсоңуз деле болот. Же 2 кладовой кылып алсаңыз болот. Кандай кааласаңыз ошондой кылсаңыз болот да бул жакты. Эми бирок бул эскертип коюш керек. Бул эми кымбатыраак район. Анан премиальный деп айтылып атат. Ошого жараша булардын мисалы 3 бөлмө боло турган болсо, 3 жанагы дааратканасы, 3 душу болот экен да. Эми ошого мүмкүнчүлүк берилет экен. Кээде мисалы кээ бир отельлер бар азыр, эми заман талап ошого кетип атат. Мисалы менин балам өзүнчө дааратканага кирсин, кыздарым өзүнчө кирсин, мен аялым экөөбүз өзүнчө дааратканага кирели, бири-бирибиз менен аралашпасын. Бирибиздин мындай жеке зонабызга балдарым же башкам кирбесин дегенге окшогон жаңы мындай бир чакырыктар, жаңы талаптар, жаңы мындай алганда модалар, жаңы ыңгайлуулуктар болуп атыптыр. Мисалы мен Ысыккөлдө бирөөнү көрүп келдим, Караколдо. Ал өзү кадимкидей эле жер үйдү куруптур. 5 бөлмө экен. Ошол 5 бөлмөсүндө 5 санузел кылыптыр. 5 даараткана мындай алганда. Кызым өзүнчө кирсин, балам өзүнчө кирсин, ата-энем өзүнчө кирсин, мен өзүмчө кирейин. Жана башка деген нерсе экен. Эми бул ыңгайлуу экен. Эгерде акчаң болсо, эгерде мүмкүнчүлүгүң болсо, буга эмне жетсин? Бул жакшы албетте. Ар ким шартына жараша иш кылыш керек да. Балким мисалы ушуну жок эле кылып коём, мен муну бөлмө кылып коём деген адам бөлмө кылып койсо деле болгудай. Же баягы гардероб кылып койсо болгудай. Же болбосо өзүнө чакан бир жумушчу кана кылып койсо болгудай. Эми ал адамдардын өзүнөн. Же болбосо мен кадимкидей ушул долбоордо кандай болсо ошондой кылам десе, ал дагы өзүнөн. Ошол эми азыр жалпысынан дагы бир 3 айлык жумушу калыптыр. 3 айдын ичинде ошол монолиттик иштери дээрлик бүтөт экен. Андан кийин ушул ичине жанагы дуалдарын коймой, терезелерин коймой, анан эшиктерин орнотмой, сантехникалык жумуштары, электромонтаж, тышын жасалгалуу, астындагы парковканы ырастоо, анан эшигин алдында жанагы бак-дарагын эгүү деген сыяктуу жумуштары калыптыр. Эми ошого дагы 1 жыл кенен убакыт бар, Кудай буйрса. Ошо 1 жылдын ичинде сиздер дагы алсаңыздар болот. Ошонун ичинде төлөгөнгө үлгүрсөңүздөр болот. Мындай алганда күтүп турсаңыздар болот, кыскасы мүмкүнчүлүк бар. Бул Бишкектеги ушул Golden House'тун бир эле объектиси, бирөөсү. Дагы бирөөсү мындан көрө бир аз арзаныраак, ошого жараша ал жактагы шарттар бир аз башкачараак. Ал жанагы 7 апрель жана Горький көчөлөрүнүн кесилишинде ал башка жакта. Аны өзүнчө дагы обзор кылып, өзүнчө көргөзүп бергенге аракет кылабыз. Анын дагы курулушу ошол темпи жаман эмес, жакшы кетип атат. Ал дагы пландан артта калган жок. Пландан бир аз мен билишимче азыр ушу компаниянын жетекчилиги менен сүйлөшсөм, ал дагы 1-2 ай алдын кетип атат. Баарыңыздарга үй насип кылсын, баарыңыздардын тапкан акчаңыздар
жакшылыктарга, үйгө, өзүңүздөргө, үй бүлөгө буйруган болсун. Эч кимдин акчасы талакка кетпесин, анткени акча бул боордон чыгат. Урматтуу ата-энелер, мен айтат элем да, баягы жаштар көбүнчө алгачкы эң күчтүү, эң курч, эң эффективдүү курагын, бир 20 жылдык курагын, 20 жылдык өмүрүн бир үйдү сатып алганга жумшап коюшат экен. Бир үйдү сатып алат деп, бирок ошол бир үйдү сатып алганга 20 жылдык эң курч өмүрүн коротуп бүткөндөн кийин бала чарчайт экен, бала көбүнчө пенсияга чыгып калат экен, ооруйт экен. Кыскасы ошентип баягы балдарыбыз өтө бийик нерсени кыялданбай, ошол бир үйдү кыялданып, ошол бир үйгө жетишип, ошону менен өмүрү түгөп калат экен. Эгерде ата-энеси жок дегенде бир бөлмөлүү же 2 бөлмөлүү чаканыраак болсо дагы, бир кичинекей особняк эмес, жөнөкөй бир үй алып берсе баласына, анда ошол баласы үй жөнүндө ойлонбойт экен. Эң курч, эң эффективдүү, жанагы эң мындай бир ушундай продуктивдүү өмүрүн, ошондой курагын мындай бир чоңураак нерселерди кыялданып, чоңураак нерселерди ишке ашырганга, чоңураак нерселерге жетишкенге аракет кылат экен. Эгерде ата-эне баланы төрөгөндөн тышкары, окутуп, чоңойтуп, бийлеп койгондон тышкары, эми дагы бир чыдап, бир эптеп бир чаканыраак болсо дагы, арзаныраак болсо дагы бир батире алып берип койсо, балага мындай бир 20 жылдык өмүрдү кошумча бир белек кылып берген болот экен. Бул илимий далилденген нерсе экен социологияда. Ошон үчүн ата-энелер, эгерде ушу көбүнө чыдагандан кийин азыраагына чыдап, андан көрү тойлорду бир аз мындай экономдоо өткөрсөңүздөр дагы, үй алып берип койсоңуздар, балаңыздарга бир 20 жылдык, 10 жылдык өмүрдү кошумча бонус катары белек кылып берген болот элеңиздер. Бала үй жөнүндө ойлонбой, андан чоңураак нерселерди, андан бийигирээк нерселерди ойлонуп, ошону кыялданып, ошого жетишкенге аракет кылат. Балдарыбыз бийиктиктерге жетишсин, балдарыбыз бийиктиктерди багындырсын. Бар болуңуздар.